Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Үчтерек айылынын тургуну Гүлжамал Саматованын самсар өндүрүштүк айыл чарба корпоративин уюштуруп, аны жетектеп келгенине 20 жылга чукулдап калды. Мал чарба жаатында иш алып барууга багытталган корпоративде учурда 300дөн ашык кой, 30дан ашык эчки багылып келет. Биз ушул Токтогул районунун Кара суу жайлоосунда жайлайт. Анан ушул КО уюмуна мүчө болуп, биз негизинен койдун жүнүн, терисин кайра иштетүү боюнча дагы кол өнөрчүлүк менен да эмгектенебиз да. Азыр ушул Кыргызстандагы кой эчки өстүрүүчүлөр ассоциациясы жана көчмөн малчылар деген коомдук уюмубуз бар да. Ошол коомдук уюмда биздин ушул ассоциация, ушул сиздер көргөн офисибиз бар. Бул офисте бизде ай сайын жолугушуп, ушул фермерлердин семинарлары болуп турат. Ошондой эле ошо өзүбүздүн өстүргөн койдун жүнүн, эчкинин тыбыттарын кантип иштеш маселелерин ушул сүйлөшүп турабыз. Кыргызстан кой эчкилерди өстүрүү ассоциациясынын мүчөлөрү бир эле мал өстүрүү менен чектелбей, кой эчкилердин жүн терилерин кайра иштетүү менен да алектенип келишет. Алардын бири Базарбай Бекетов. Ал теричилик өнөрү менен дээрлик 40 жылдан бери алектенет. Учурда ал өзүнүн чакан тери цехин ачып, анда аялдар жана эркектер үчүн териден түрдүү тондорду тигүүдө. Бизде бышырылган терилерден мына акыркы мезгилде болор-болбос дубленкаларды тигип сатып атабыз мына. Фасону современный фасонда тигилет. Кийип көрсөтүшүм мүмкүн. Мына караңыздар. Эч кандай алгысы жок, тигилет. Билбейм, спрос жакшы эле болушунча. Терилер жумшак, колдон келишинче бышырылган. Тери бышыруу иши өзүнчө машакаттуу. Ага 8 күн жана туз, суу, ар түрдүү кислота түрлөрү керек болот. Учурда мындай кол өнөрчүлүк түрү менен өлкөнүн бардык аймактарында алектенип келишкендер бар. Бирок сейрек кездешет. Бүгүнкү күнү бир эле Токтогул району боюнча 11ден ашык кол өнөрчүлүк топтору уюштурулуп, иш алып барышууда. Ошол топтордо ушул өздөрүнүн өстүргөн койлорунун жүнүнөн ала кийиз, шырдак жасашат. Ошондой эле боз үйгө кийиз жасайбыз. Кол өнөрчүлүк топторуна мүчө болгон айымдардын ар киминин өзүнө тиешелүү болгон жумуштары бар. Бири жүндү тазалап, кийиз жасаса, дагы бири кийизден оймолорду оюп, шырдак шырайт. Шырдак тууралуу айтсак балам, бул илгерки ата бабаларыбыз колдонуп келген да эң негизгиси. Шырдак бул эң негизгисинен кандай айтсам эми жылуулугу боюнча натуральный, эч кандай боек, табигый да, синтетика жок, койдун жүнүнөн алынган. Уус чеберлер бир эле жүндү кайра иштетүү менен чектелбей, ар түрдүү кездемелерден төшөк жууркандарды тегип курак курашат. Өзгөчө курактын түрлөрү кыздарга сеп даярдоо учурунда негизги каражат болуп эсептелинет. Андан сырткары эчкинин тыбытынан айымдар үчүн жылуу жана пайдалуу жоолуктарды жасашат. Эчкинин тыбыттарын чогултуп алуу да өзүнчө бир машакат. Тарап, анан кийин таракта турган жеринде эле кылдарын тазалап салабыз. Анан кийин тарак менен эки тарак менен аябай мындай тытып, үлпүлдөп калгандан кийин чогултуп коюп, анан муну ийик менен, кадимки ийик менен өзүнүн бир нечке жиптер болот, атайын. Ошол жипке кошуп туруп, аябай тонкий кылып ийрийт. Ийрип туруп анан токуйбуз. Анан кийин ушундай мунун пайдасы аябай чоң да. Жылуулугу, мунун баягы натуральный баягы нукура болгону үчүн баш ооруганга да жакшы, башыңды оорутпайт, абдан жылуу кармайт. Кыргыз эли байыртадан кийим-кечек тигип кийүүдө да кездеме түрлөрүнө абдан маани берип тигишкен. Алар өзгөчө кийизден жасалган кийим-кечелер ден соолук үчүн абдан пайдалуулугуна маани беришип, жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша бычып кийишкенин тарыхта астыктап келет. Улуттук кийимдерге окудук. Бул улуттук кийим без окугандан багы көзүң ачылат экен, канча жашасаң деле билинбейт. Бул эмнеси менен артыкталат. Бул илечек орогонду окудук. Азыр өзүмдө башымдагы илечек, ошо оролгон илечек, нукура кыргыз илечеги. Мунун эмнеси бар, бул таза, хыбы материал, ысыкта ысык өткөрбөйт, суукта суук өткөрбөйт. Кадимкидей адамга багы кийип жүрсөң көнүп эле каласың. Табылгы сап, өрмө камчы колго алып, ат үстүндө сылай камчыланып, камчысыз ат минишпей эр жигиттер жорго салып, ат жалын жерге ыргалтып. Таланттуу апалар ар тараптуу чыгармачылык менен алектенип келишет.
бир эле кол өнөрчүлүк менен эмес, арасында келсе ыр жаза койгондору бар. Негизинен айымдардын башкы максаты унутта калып бара жаткан кыргыз улуттук кол өнөрчүлүктөрүн жоготпой, урпактарга калтыруу. Бул максатты аркалай ай сайын өлкөнүн бардык тууандарынын уус чеберлери топтолушуп, бири-биринен жаңыча ыкма жолдорду үйрөнүшөт. Кошумча жаштарга да окутуулар өткөрүлүп, кызыккандар болсо шырдак шырып, ийрик иригенди үйрөтүшөт. Кыргыздын баягы шырдак жасоо, жүндү каяктан алат, терини кандай кылып иштетет, шырдакты кандай кылып жасайт, биздин азыркы жаштарыбыз эч кимиси түшүнбөйт да билбейт. Ошон үчүн биз ошону максат кылып биз ар бир ай сайын чогулуп турабыз, жума сайын мастер класс өтөбүз. Гүлжамал Саматова сыяктуу айыл чарба жаатында иш алып барган ишкерлер үчүн Кыргызстан кой эчкилер өстүрүүчүлөр ассоциациясынын тийгизген таасири чоң. Алар бул жааттагы жаңыча ыкма өзгөрүүлөрдү мүчөлөрүнө айтып турса, кол өнөрчүлүк тармагы боюнча жарманкелерди уюштуруп, жасалган буюм теримдерин сатууга мыкты шарттарды жаратып келишет. 21 жылдан бери иш алып барган ассоциациянын өнүгүүсүнө Гүлжамал айымдын тийгизген таасири бир топ. Негизги максатыбыз ошо малчы, көчмөн, ошонун ичинде көчмөн малчы. Ушу малчылардын экономикалык, социалдык жанагы өнүгүүсү. Анан эми биздин кыскача мындай статустун ичинде Саматова Гүлжамал Чормоновна иштейт. А кишинин негизги милдети ушул элеттин жаштары жана аялдар боюнча адис. Ошонун ичинде кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү. Эмне үчүн кол өнөрчүлүк? Себеби дегенде биз өндүргөн продукция, мисалы жүн, тери, эт болобу, биз өзүбүз өндүргөн продукцияны ошону кайра иштетип, өзүбүз пайдаланып, колубуздан келсе артканын кайра базар экономикасы ошо сыртка сатып, өзүбүздүн киришибизди көбөйтүү болуп эсептелет да. Гүлжамал айым сыяктуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүп, айымдарга, жаштарга колдоо көрсөтүп ишкердик менен алектенгендерге учурда социалдык тармактар менен иштешип, өз колдорунан өндүрүлгөн товарларды сатуу үчүн атайын акысыз жана натыйжалуу болгон Instagram, Facebook сыяктуу социалдык тармактарды колдоно билүүсү заман талабы. Дал ушул максатта Демгеде медиа борбору атайын окутууларды жүргүзүп, өзгөчө элеттик ишкер айымдарга мыкты заманбап технологияларды пайдаланууну үйрөтүштү. Эми ишкер чеберлердин иши дагы да жеңилдеп, натыйжалуулугу ашканын өздөрү да белгилешүүдө.